Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum urmattуу jamaatul muslimin, urmattуу aziz bir tuğandar, ayрыкча ушул бүгүнгү Алла Тааланын болгон азиз меймандары. Биринчиден, мына ушул Сайдил Айям, күндөрдүн эң падышасы, күндөрдүн султаны болгон ушул жума күнүндө үйлөрдөн дарат алып, таза кийимдерди кийип, жакшы ниет менен ушу Алланын үйүнө келип отурабыз. Биринчи баскан кадамдарга жараткан Алла Таала чексиз сооптор жазылышына насип этсин. Ал эми экинчи койгон кадамдарыбыз бул дүйнөдө билип билбей кетирген ката кемчиликтерибиздин кафарат болушуна жараткан Алла Таала өзү насип этсин. Урматтуу жамаат, урматтуу азиз бир туугандар, бүгүнгү муфтият тараптан берилген тема боюнча, тазалык боюнча маселе кылышыбыз керек эле. Айлана чөйрө, ички дүйнө, сырткы кийимдерибизди, жүрүм турум, мечити тазалоо, мечиттин айланасын тазалоо, ушундай эле көчөлөрүбүздү, айылыбызды, үйлөрүбүздүн айланасын, мына ушуларды тазалоо боюнча өзү темада ушундай экен өзү. Бирок бизге кечээ күнү кат менен кайрылышты. Албетте бул жамааттын атынан, элдин атынан кайрылган. Ассаламу алейкум дамла. Көз ачыктар динде кандай каралат, өкүмү кандай, жана аларга ишенген адамдардын күнөөсү кандай болот? Ушул жума баянда маалымат берсеңиз. Бул кайрылуу жалпы угармандардын атынан деп бизге мына ушундай кат боюнча кайрылышкан. Албетте өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз үчүн ал жалпы эл кайрылабы же болбосо бир адамдын кайрылуусу болобу, биз үчүн өтө бир чоң мааниге ээ. Ошондуктан биз бүгүнгү күндө тазалык боюнча ооз менен айтпастан, тазалык боюнча иншаллах жума намаз окулуп бүткөндөн кийин, жумадан кийин мына ушул жерде жаштар, андан кийин каалоочулар дагы калып, мечиттин айланасын бир жарым саатпы, бир 20 мүнөт убак кетеби, ушуну бир өзүбүзчө бир тазалайбыз иншаллах. Мен мынтип ойлондум, дайыма эле тазалыкты, башка маселелерди ооз менен айтпастан биз амал кылышыбыз керек. Ошону эми ишке ашырышыбыз керек. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эгер пайгамбар болуп башталып ошо пайгамбарлык мөөнөтүндө дагы 70% кыймыл аракети менен даават кылган болсо, 30% ооз менен даават кылган дейт. Биз да бүгүнкү күндө айтып, деп угу эле ошол нерселерди ошо боюнча эле унутуп калбастан биз эмне кылышыбыз керек? Менимче анча-мынча нерсени биз укпастан амал кылганыбыз, амалга ашырганыбыз бул жакшы болот. Ошондуктан бүгүнгү тазалык боюнча маселени бүгүн ар бирибиз кыймыл аракетибиз менен иншаллах аткарсак, мына ушунда биз дагы бул нерсеге амал кылган болобуз. Ал эми азыркы ушул бир тууганыбыздын кайрылуусу менен жалпы угармандардын атынан кайрылгандан кийин, албетте бул боюнча көпчүлүк аалымдарыбыз баян кылып келатат. Мен өзүм дагы бул көз ачыктар боюнча бир топ жума баяндарда дагы айтып өткөнмүн, сиздерге маалымат бергенмин. Бүгүн урматтуу азиз бир туугандар, дагы ушул мусулман бир туугандарыбыздын кайрылуусу боюнча дагы мына ушу көз ачыктардын орду кандай? Көз ачыктарга ишенген адамдар эмне болот? Көз ачыктарга барып, мени көрүп бер, же палан нерсем көрүп бер дегенин өкүмү кандай? Мына ушул боюнча иншаллах ушу билимибиздин жетишинче сиздерге Алланын жардамы менен бир топ маалымат берип өтөбүз деген үмүтүбүз бар иншаллах. Куранда Ал Имран деген сүрө бар. Ошо сүрөдө дагы Алла Таала буйрат, ар бир заманнын өз убагында адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган пайгамбарлар, ушундай алымдар, мына ушундай элдин алдындагы элди туура жолго багыттаган адамдар болот деген.
Ошондой эле карап көрүңүздөр, Hazreti Adam aleyhisselam, andan kийинки пайгамбарлар, bizim пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dagы алардын иштери эмне болгон? Дайыма элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, мына ушундай туура багытты көрсөтүп келген. Ошондой эле бүгүнкү күндө пайгамбарлардын мураскорлору аалымдар болгондон кийин, мына аалымдарыбыз дагы дайыма адамдарды туура багыт бергенге аракет кылып атышат. Ошондон урматтуу азиз бир туугандар, мен ушуну алдын ала бир сиздерге айтып өтөйүн. Өткөндө бир мына интернет сайттарында bir abroylu adam ayaldarga asılıp bugünkü kunde alımdarga asılıp kalgandı görüp kaldım şu internet saytında. Bugün deyt uşul her bir cuma bayanda el çoğulgan yerde bilimdi alımdar moldakeler uşul Siriyadan, terrorizmden, mına uşulardan 5 minut 10 minut her bir bayanda elge koşumça kılıp elge düşündürüp işte жүргүзөт. Ушундай bir Kırgızstan'da bardığını bir teröristler basıp alganda ele, uşunday ele, uşul sözdü daima aytçat degen bir özünün narazılığını bildiriptir da. Bizde oşol oğru gelgenge çeyin özün darlan deyit. Oşonduktan biz bugünkü kunde elibizdi jakşılıkka çakırıp, jamandıktan kaytarıp oşonday tuğra emes nerselerge eğer tak malumat berbesek, anda erten al insanlar bizim memlekette bizim elimizi basıp gelgenden keyin anda bu yerden çıkıp adamlardı kavar berişin hiç kanday bir gajeti kalbaydı. Al yerde o söz söylөгөнгө da убак таппай kalabız. Ошондуктан biz bu nersenin aldını alıp elge düşündürүү işlerini daima жүргүзүшүбүз керек. Бұл bir gana oşol meçit imamı, din kızmatkeri je bir ekili baş kötörgen insanlar el aldındağı жооптуу adamların mildeti emes, жалпыбыздын mildetimiz adamlardı tuğra bir jolgo ündöp багыт берүү урматтуу азиз бир туугандар. Ошондуктан урматтуу жамаат, мына сыйкырчы деп коебуз, сыйкырчылар деп коебуз, же көз ачыктар деп коебуз, пал көрүүчүлөр деп коебуз. Буларга бүгүнкү күндө эл ичинде түрдүү bir сөздөрдү угуп калабыз да. Үнтөп отурсаңыз, билмемишке салып отурсаңыз, o falan yerdeki köçödögü biröge men barsam tak aytı berdi. Oşonun aytkanınday oldu degen bir adamlar ihlas kılıp, oşonday adamlarga işenip, oşonday adamların aytkan sözü menen bugünkü günü amal kılgan musulman bir tuğandarыбыз, özü musulman bolup turup mına uşunday adamlarga işenip ihlas kılgan adamlar dağı el içinde akırgı vakta ötü köp кездешип атат, урматтуу азиз bir tuğanдар. Oşonduktan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday dep aytat, 3 top adam var deyit. 3 top adam var deyit, bular cennetke girmeyt deyit. Allah özü saktasın. Karap görüңүz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisler. 3 top adam var deyit, bular deyit, cennetke girmeyt deyit. Bulardın birincisi içkilikке takay berilip ketkendir deyit. İçkilikte men mындай jönököy sizlerge түшүн айтайын, içkilik desele geyle tur emes üçün kalat gel. Bana Allah Teala tıyığı salgan. Vala taşrabul khamr. Arak içmegile, azgıra turgan nesli içmegile degen nerselerin takay özüne kesip kılıp atkan adamlar. Kesip degen al ansız turalbaydı. Saat, münöt sayın oşonun içinde, oşonu menen birge жүрөt. Anı tanavul kılıp paydalanbasa jaşay albaydı. Özüne kesip kılıp alan. Ötken cumalarda dağı men aytkamın. Mına şaharlarımıza barıp kalsak, svetoforda gelip turup kalsan, tilemçiler gelip turup ile akça surayt. Şularga dağı bersek bolboyt. Emne üçün? Sebebi bunun butu kolu taza. Al sizin jardamыңызга muhtaç emes. Biröөнүн jumuşunu kılıp, kızmatını kılıp, öz emgegi menen dele akça tapsa bolat. Birok bugünkü күндө ошолорго деле bir adamlar soğup bolot deyip. Bular oşonday adamlardan жеңил жашоо, oşonday жашоосуна кайra bul adamlar jardam berip emne kılıp atat? Bular oşoga jardam berip bir jol oşol жашоого kayra biz köndürüp atabız alardı. Oşonday ele bugünkü күндө mına şu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın aytkan hadisindeki birinci top, bular mına uşul daima içkilikке berilip ketip oşoga kesip kılıp atkanlar deyit. Al emi urmattуу aziz bir tuğandar, ikincisi silay rahim deyit. İkincisi silay rahim degeni bardığı tirүү, jaşap atышат. Birok bir tuğandары menen emne kılgan barış kelişti tuğan karım katnaştı üzüp koygon.
Barış geliş kılbagan bir tuğandar var bugünkü kunde. Mümkün sizi bizim aramızda da bugünkü kunde uşular bardır. Oylan görünüzler. Hadiske tuğra gelip atat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 toğu adam degenin 2. toğu. Bir tuğandarı menen karım katnaştı üzüp koygon. Bir tuğan üyüne girmeyt. Bir tuğan orup kalsa andan kavar albayt. Toy kısa barbayt. Жақшылық жамандығында барбайт. Мына ушул 2 тоу адамдагы эгер ушундай кылган болсо жаннатка кирбейт деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылып атат. Эгер мына шу хадисти уккандан кийин сөздү уккандан кийин кайсы бириңиздер эгер ортодо бир туугандарыңыздар менен мына ушундай карым катнашты жипти үзгөн болсоңуздар, барып жипти бириктириңиздер, жипти байлаңыздар, бир туугандык жипти байлап туруп. Мына ушундай эле азыр айтып өттүк. Bir tuğandık cipti üzgün adamlar dağı nauzu billah Allah saktasın beşe girip etken korkola hurmatbaz bir tuğanlar. Gelingizler bir tuğandan eğer bir tuğandık cipti üzgün bolsak toxtatıp koyumda karıp katnaştı. Bugün bar oşol bir tuğandarımızın birinci bugünkü işimiz uşul bolsun. Bar oşolların yine varıp turup keçirim surap, anı keçirip, kökrökke basıp bir-birimizge mınday karım katnaştı küçötölü, birimdikti bekem deyli. Mına ошондо biz mınaga turu gelbey kalat ekenbiz. Eger kim dagı şunu ugup turup uşur boyunca jüre berse, erteң ahirette perişteler suroo bергенде "Ова мен уктум эле, бирок аны мен аткарбадым" деп дагы şu azapta kalbaylı. Ал эми üçüncüsü, uşu топтун üçüncüsü урматтуу азиз бир туугандар. Көз ачыктарга ишенгендер. Көз ачыктарга ишенгендер дагы, көз ачыктардын кылган айткан сөзү менен амал кылгандар дагы мына ушундай beyişke girmeyken de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde aytılgan hadis var. Yeme bugünkü kunde köz açıktardı reklama kılganlar köbeydi. Bir yerge varıp turup bir köz açıktın aldına varıp turup bir lesesini aytsa, bir lesesini mınday bojomol men aytsa, al gel turup falan köjede şunday bir köz açık var eken tak aytat dese, tünü menen gevir adamlar, ukkan adamlar uykusu gelbey tangamal jarıp jarıbayla oşol köz açıktın üyün aldına çurka barışat. Bugün bir mezgilde özüңүздөр жакшы билесиңер, бул көз ачыктарга көбүнчө аялдар ишенип келген. Аялдар ишенген. Кайсы бир көз ачыктын эшигин алдан өтсөң, көбүнчө аялдарды көрчүлек. Азыр 70-80% эркектер ишенип калыптыр. Көз ачыктарга эркектердин иши түшүп калыптыр азыр бүгүнкү күндө. Кер байкуш энени мындай карап көрсөң, кызына бир жуучу келбесе, ошол көз ачыктын эшигин алдында. Kızımın bağını açı bir. Gevir adamın soğudası cürüşmey kalsa, kişilerle bir soğudası bolmay kalsa, hayırda oşol köz açıktın eşiğin aldığında, soğudama bir köz açık, oşol bir görü beriniz. Kaysı bir adamın bir amal, mansapka jetmey kalsa, oşol köz açıktın eşiğin aldığında, ben şu bir amalga, bir mansapka barışım gerekli, baralbayatan bana jardan beriniz. Bir munda aklımız bile bir oylan oluşu. Bugün köz açık sizi bizge emne kılıp beralat. Bugün biz köz açıklar dep Allah jardan beri üçün жалгыз Allah'ını unutup koygonbuz. Al siz bargan köz açıklar, eğer biröөнүн taqdırını bilip, biröөнүn kızın bağın açıp oşan turmuşka bere turgan bolgonda, özünün kızı turmuştan ajırashıp gelip üyünde 5-6 balası menen jürübeytili. Eğer bugünkü kunde biröөнүn soğudasına жүргүзүп бере алганда өзүнүн балдарынын соодасын жүргүзүп коёт эле, калгандардын калтырып коёт эле, меникиле боло берсин деп. Эгер бирөөнү амал мансапка жеткире турган акыбалда күчү жеткенде, ал адамдарды эмес, өзүнүн балдарын, өзүнүн кыздарын bir mansapka же өзү бар bir mansapка отурбайт эле, bir жаман столдун аркасында bir таспаны тартып алып, качан мага бирөөлөр келип эшигин такылдатып кирет экен, мага канча акча берет экен де үмүт кылып отурбайт эле. Ал биринчи ошол жогорку мансаптарга, эң майлуу жерлерге өзүнүн тууган уругун алып барып коёт эле. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул көз ачыктарга дагы этият кылыңыздар. Көз ачыктарга бүгүнкү күндө ар бир үйдүн башчысы эркек болгондон кийин аялдарыбыз бар, кыздарыбыз бар, келиндерибиз бар. Аял затын балдарыбызды дагы бул күнөө болот экен. Көз açıklarga barba dep biz alarga biz tuğra malumat jetkirişimiz gerek. Bugün
Hurmatlı aziz bir tuğandar, kede bir oşa köz açıkların eşiginin aldından ötüp ketip atsan, o çürt bolup kalacak şol jerde adamlarçı. Karap görünüz. Biz bugün jardamdı köz açıktan emes, jardamdı Allah'dan suraylı. Ne için Fatiha Sure'nin içinde İyyâke estağzubillah, İyyâke na'budu ve İyyâke nasta'in. İyyâke na'budu ve İyyâke nasta'in deyip duruyor. Ne için biz bir cenekele bir mahluk, Allah'a yaratkan bir mahluk, bir insandan bugün biz jardam surap kaldık. Allah Teala'ga Fatiha Sure'de biz sana sığınabız, ibadat kılavız. İyyâke nasta'in. Senden gana jardam surayız. Kaysıl mezgilde olsun, senden gana jardam surayız deyip namazda, cay namaz üstünde Allah Teala'ga kayırılıp atağız. Namazdan çıkıp ketkenden keyin biz kimden jardam surup atağız? O şöyle hiç neseni bilbegen, bir koluna tasbağını alıp algan, bugünkü günde de Kur'an kitap dallarına koyup alganlar var. Kur'an kitap dallarına koyup alatken, anı kalkan kılıp algan, anı özüne bir dalil kılıp algan. Bireyler görüp, ha, bu Allah'ın, Kur'an'ın, Allah'ın kitabının aldına koyup algan. Buga işense oladı deyip, o şol arqılığı dağı özlerini işendirip, mına şunday neselermenen amal kılganlar var bugünkü günde. Hurmatlı aziz bir tuğandar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şunday bir hadisi var. Kaysı bir adam köz açıkka eğer men işenbeyim bir barıp göreyim. Al köz açıkka men işenbeyim. Biroq jönele men barıp bir sınap bir göreyinçi dep barsa deyit. Karap görüңüz, al oğa işenbeyt biroq barsa. Barıp oşanın aldına oturup işenbese dağı. Anın sözlerin kayra çıkıp kese deyip, uşul işenbey bargan adamın 40 günge çeyin namazı dağı, duası dağı, tovası dağı kabul olboyt deydi. Alemi işenbey barıp jönele çıkıp ketken adamın eğer 40 günge çeyin kılgan duası, kılgan ibadatı, kılgan duaları, tovaları Allah'a kabul olbosa, anda işenip bargan adamların ahvalı kanday bolot ki? Tarazalap görüңүздөр. Bu çoğun bir kata, çoğun bir günöge batıp ketken menen beraber bolot. Oşonduktan hurmatlı aziz bir tuğandar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağımın hadisini karab görelim. En çoğun bir günöler var deydi. Bu çoğun günölerde daima aytkanda birinci Allah'a şirk keltiriyor çoğun günö. Kim eğer Allah Teala'nın şerigi var, balası var, ayalı var degen dağı başka bir dese Allah'a şerik koşkan bolsa, bu en çoğun günölerden birinci nomerde turan en çoğun günöler bolup eseptiler. Alemi ikincisi hurmatlı aziz bir tuğandar geli bile mına şu köz açıklarga işengen, köz açıklık kılgan, köz açıklardı sıylagan, köz açıklardın sözlerini reklama kılıp alparı birölerge jetkirgen, mına uşul dağı çoğun günü şirktin canını alparıp koydu. Ne üçün? Seye uşut şirk bolup atadı uşul dağı. Gördünüzdür mü? Oşol biletti. Alayım neni bilet? Kur'an'da aldığını koyup alıp, koluna tasbihini alıp alıp, bilmeydi eş nerseni. Eş nersini bilmeydi. Kur'an okuştu bilmeydi. Bir iki duanı bergi kitaplarымен çala jattap algan, çala okup algan. Oşonduktan şirkten, günöden saktan alı hurmatlı aziz bir tuğandar. Üçüncüsü, biröөнүн kanın hiç ayıp kılbayla, günö kılbasa biröөнүн öltürüp, mına uşunday bul dagı en çoğun bir günölörgө esep bolup kalat, hurmatlı aziz bir tuğandar. Al emi törtünçüsü, sutkorluk dep koyat, bunu özüңüzдөр jakşı bilesет, bugünkü күндө dagı el içinde bulda köp uşul paydalanıp atat. Al emi beşinçisi, jetim kalgan baldardan mal düýnösünü jiş. Bul dagı çoğun günölgö giret. Aldap jeyt, je başka bir nese kılıp jeyt, mına uşundagı en çoğun bir günölördün katarına giret. Al emi hurmatlı aziz bir tuğandar, altınçısı, özübüzdün mekenimiz korgogo köz karandı muhtaç bolup turganda oşonu korgoçtan kaçattan, yok men barbayım deyit. Şunday kızmatka barbayt. Mına uşul dagı çoğun günögö. Sebebi mekendi saktap kalуу, meken içindeki her bir insandı, her bir al mal bolou, adam bolou, kim bolosун uşuların bardığını saktap kalgan bolot. Karap görüңүz. Topolong bolgon jerde, soğuş bolgon jerde bir gana adam balası emес, bardıq nese jabırkap kalat. Al emi жетинчиси hurmatlı aziz bir tuğandar, bu hadisin жетинчиси çoğun günü bir saliha ayaldı. Pakiza, ibadatçıl,
namaz okuyt, daima tuura jolda жүргөн адамды кээ бир адам бул фасык, бул бузук аял, бул жаман аял деп баягы жала жаап доомот кылатка, ушул дагы эң бир чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Урматтуу азиз бир туугандар, бүгүнкү күндө биз мына ушул көз ачыктарга ыхласса кылбашыбыз керек, аларга эч бир барбашыбыз керек аларгачы. Көз ачыктарды айрым бир китептерде кахын деп айтып коет. Ал эми дагы бир тобун аларды араф деп коет. Анан мунажимдер деп коет. Бул эми кахын дегенди мындай которгондо сенин ошол жоголгон нерсеңи мен таап берем деген маана. Сенин жоголгон нерсеңи мен таап берем деген. Араф дегени тагдырыңды мен билем, тагдырыңды чечип берем деген бир маананы түшүндүр. Ал эми мунажим дегени булар жылдыздардын жүрүш жолу менен булар ушу адамдарга бир айтып беребиз дейт. Булар дагы баягы алаканын карап, анан дагы бир нерсе коюп ушул боюнча бактыңды ачып берем дейт, тагдырыңды айтып берем дейт, келечегиңди айтып берем деп. Бул келечек бир гана Алла билүүчү. Келечекте бул ар бир инсандын келечегин бир гана Алла Таала билүүчү. Ошондуктан урматтуу азиз бир туугандар, бүгүн мына рекламаларда телевизорлорду көрүп атабыз. Рекламалар чыгып калат. Гороскоп деген бир неме чыгып атпайбы? Бу качар, текечер, эмне чер дегендер бар го. Бул адамдар өздөрүнө ошого неме кылып алган. Меники мисалы үчүн 25 январь болсо ага чейин бул мен анан ошону күтүшөт экен. Гезитке чыккан ошо гороскопту күткөн адамдар бар экен. Күтүп аны окугандан кийин жумалык ошо кабарды окугандан кийин, сен чаршамба күнү сага өзүң билбеген жерден акча келет, колуңа түшөт экен десе, баягы байкуш карзы болгон болсо, муктаж болгон болсо, түнү күндүзү уктабай сүйүнөт экен. Менин тагдырым ушундай экен деп ошого ишенгендер бар экен, наузубилла. Карап көрүңүздөр. Анан буга ишенгендер да болуп келатат. Бирок көпчүлүк эми ишенбей калды. Себеби өзүнүн тагдырын салыштырды, эч туура келбеди. Ал акча деп келбеди, башкасы да келбеди. Анан кийин бүгүнкү күндө ал гезитти албай коюшту, анан гороскопто көрбөй калды. Мына ушул дагы азгырык, урматтуу азиз бир туугандар. Кээ бир телевизиондо реклама чыгат, астынан бигуши реклама деп коет. Бигуши реклама деп коет. Ал жерде карасаңыз, мындай жазган: биз кыздардын, балдардын бактысын ачабыз, анан баласы жокторду балалуу кылабыз деп бир реклама узун чыгат да. Мына ушул сөзү менен имандан кетип калат. Балалуу кылуу, перзент берүү бул Алланын колунда. Алла перзент берем десе, перзент берет. Алла бербейм десе, биздин колубуздан эмне келет? Карап көрүңүз. Апаларыбыздын, аялдарыбыздын курсагында боюна бала бүткөндөн кийин биздин колубуздан эмне келет? Кана, сиз эгер ушунчалык ошол колуңуздан көп нерсе келе турган болсо, ошол Алла Таала убактысы келгенге чейин апанын курсагында ошол наристени сактайт. Өзүнүн убакыты келгенден кийин анан сыртка чыгарат. Сиз ошодон бир 2 мүнөт мурунраак чыгарып алыңызчы, эгер ушунчалык чоң кудуретке ээ болсоңуз. Бүгүн биздин элибиз өзү ушунчалык жоош бир эл болот экенбиз. Бирөө бир нерсе десе эле, эл аккан бир дарыяда. Дарыяны дагы келип туруп, башка бир жака буруп койсоңуз ага берет, элди дагы ушул жака буруп койсоңуз ага берет экен. Болду. Эрте менен бирөө кечкурун бир көз ачыктын бир кабарын айтса, эрте менен турулан ээрчи ошол жака чуркаган адамдарды көп көрөбүз. Мен 3 жыл мурун бир уюму жоголду эле. Же мынандай болду эле, мен ушуга барып барайынчы деп. Бүгүн урматтуу азиз бир туугандар, бул көз ачыктар боюнча биз маселе кылганда бул чоң бир мааниге бул маселелер. Бүгүн бул көз ачыктардын кылып аткан кылыгы, айтып аткан сөздөрү элди бузуп атат. Бир тууганды бир тууган менен уруштуруп атат. Эркекти аялы менен мушташтырып ажырашууга чейин бул шайтандын кыла турган иши эмеспи? Бир адам айтты, бир убакта кайсыл жыл экен, bir adamın үйүндө акча салган ошол сумкасы жоголуптур. Эми акча салган сумкасы ал жерде бир топ сумма бар да. Жоголгондон кийин көз ачыкка барышса, бир боюнда бар келин алыптыр, ошол эле алган деп айтып коюптур. Ошол үйдө ошол келин алган экен, боюнда болгон ошо келин ошол үйдө жашайт экен. Анан булар келип эле сен алдың, сени айтты, боюнда бар келин алды деп. Анан бу келин дагы өзүнчө давлениясы болуп, башка болуп, анан ооруканага барып жатып, ошол баласы курсагында өлүп, ошо өлүк төрөгөн экен.
Bir topa ötkönden keyin oşol akçanı unutup kalışkan eken, başka жерге koygan eken, oşol жерден табылыптır. Бирок эми ортодогу карап көрүңүз, фитнаны карап көрүңүз, ортодогу мына жоготууну карап көрүңүз, ортодогу эки куда тарап, кудагыйлар бири-бири менен ушунчалык мушташка чейин барып, буларды ким кылып атат? Урматтуу азиз бир туугандар, бир көз ачыктын алдына барып туруп, бир нерсеңизди айтса, барганда эле билген алат дейт. Андай дебейби? Барсаңыз эле, onu көрүп билип жүргөн алат дейт. Анан көрүп билип жүргөнүңүз ким? Коңушуңуз да. Коңушуңуз, анан шек пайда болот, күмөн пайда болот. Ойлойсуз, оң жактагы коңушуну, ушул сал чатагыраак дейсиз. Сол жактагы, бул эми сал дүрүс дейсиз. Анан ушундай ой эми күлүк да, ой күлүк бардыгына барып туруп айланып, бүт барын кайырмакка иле бересиз. Күмөн чочурай бересиз. Үйүңүзгө алып бечара байкуш коңушуңуз жөн эле сизди кабар алган келсе дагы карап койгула, дагы бир нерсени алып кетпесин дейсиз. Ана бир көз ачыктын берген маалыматы менен эл бузулуп атпайбы? Анан эмне үчүн бүгүнкү күндө биз көз ачыктарды сыйлайбыз? Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз көз ачыктарга барып туруп туура маалымат алабыз деп барабыз? Ошондон урматтуу азиз бир туугандар, көз ачыктардын мына ушундай элди бузуп аткан, бир тууганды бир туугандан, куда сөйөктү бири-бири менен жаман кылып, мына ушундай акыбалга, өлүмгө чейин жеткирген ушулардын сөзү болуп атпайбы? Ошондуктан мен алып бактын ачып берем. Алла Таала кимди бактылуу кылса дагы, бактысыз кылса дагы бул Алланын колунда. Эгер бир нерсебиз жоголгон болсо, же кандай бир муктаждыгыбыз болгон болсо, же кандай бир ишибизде акылыбыз, билимибиз жетпедиби, бирөөдөн маслихат кыла албадыңызбы? Анда истихара кылыңыз. Түн адамдар жаткандан кийин, куртан намаз окуп алгандан кийин жаңыдан даарат алыңыз. Жай намаз үстүндө окуп 2 рекет истихара намаз окуңуз, дуа кылыңыз. Я Раббал аламин, мен ушундай бир туңгуюкта калып калдым. Мага жардам бер деп дуа кылып жатыңыз. Түшүңүздө көрөсүз иншалла. Эртеси анан жүрөккө көңүл буруп, жүрөгүңүздү айтканы менен анан амал кылыңыз. Урматтуу азиз бир туугандар, урматтуу жамаат, биз бүгүн жардамды Алла Тааладан тилейли. Биз бүгүн ким эгер ушундай көз ачыктарга ыхлас кылса, көз ачыктарды реклама кылса, көз ачыктарды мактаса, көз ачыктарды өтө мындай бир элдин арасында алып чыган бир өзүнүн салымын кошкон болсо, бул ошону менен бирге болот, ошонун күнөөсүнө бирге шерик болот, урматтуу азиз бир туугандар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бала чакабызды, эл журтубузду дагы мына ушундай туура эмес бир азгырыктардан дайыма сактап калыш сизи биздин мына ушул колубузда, урматтуу азиз бир туугандар. Көрөк, эмне жардам болсо Алла Тааладан тилейли, эмне жардам болсо Алладан сурайлы. Көз ачык алы эч нерсе кылып бере албайсыз сизи бизге. Ошондуктан мына ушул бүгүнкү күндө эл ичинде дагы көз ачыктар өтө бир көп ушундай көбөйүп кеткен буларчы. Өтө көбөйүп кеткен булар. Ар бир көчөдө барсаң, ар бир жерге барсаң, көз ачыктар ээлеп алган бар жокто. Шаарларда жүрсөң, столунда отурат. Ушуларга да ыхлас кылган адамдар бар экен. Ушуларга да ыхлас кылган адамдар бар экен. Ошондуктан менин айтарым сиздерге, кайрылуум. Мен ушу дин кызматкери катары, урматтуу жамаат, урматтуу азиз бир туугандар, эч качан буларга барбаңыздар. Ыхлас кылбаңыздар. Жөн эле адам катары аны сыйлаңыздар. Сиз Алла жараткан аны дагы. Бирок баягы амалы боюнча эч качан кайрылбаңыздар. Урматтуу азиз бир туугандар, келиңиздер. Эркектер биз азгырылбайлычы. Ошондо биз аялда туура жолго багыт берет экенбиз. Мага келишет да. Бир көз ачыкка барсам, өтө бир күчтүү дамлага барып 7 жыл окут дейт. Анан эмне мага келдиңиз? Десем, сизди күчтүү деп угабыз дейт. Анан мен айтам, жок, о күчтүүлөр жогор жакта. Биз пасыракпыз. Десек, жок, сиз окуп бериңиз. Анан дагы эмне деди десең, анан бир кашкасы бар кочкор кой алып келесиң, куйруктуу болсун. Анан ошону менен ишиң бүтөт дейт. Арыгы болбойт экен. Жок, бул семизи алып барышым керек экен дейт.
Урматтуу азиз бир туугандар, мен аманатты сиздерге жеткирдим, Мен мойнумдагы аманатты сиздерге жеткирдим. Эми эртең ахиретте ушул боюнча сиздерге суроо бериле турган болсо, качып кутула албайсыздар. Сен уктуңуздар эми. Уктуңуздар, шуну менен туура амал кылалы. Дагы бир жолу айтам, эч качан көз ачтарга ишенбеңиздер. Эч качан. Ишенбеңиздер. Барбаңыздар, бардырбаңыздар. Алладан сураңыздар, Алладан тилеңиздер. Ошол жоголо турган нерсенин аркасынан өзүңүздөр аракет кылыңыздар жоголбошко. Анан кое берсеңиздер жоголот, анан кийин ол көз ачык эмне барып издеп келеби беле. Отурат столдун үстүндө анан бир сөз айтып коюп. Ошондуктан Алла сизи бизге иман сапты тола берсин. Ал эми ошо көз ачыктарга да Алла Таала имандарын сапат жагынан бекем кылсын, элди адаштырбасын. Амин я раббал аламин. Жараткан Аллахым сизи биздин иманыбызды бекем кылсын, жалпы элибизди туура жолго багыт берсин. Ушундай арабыздагы чыккан азгыра турган адамдардын азгырыгынан жалпы элибизди, бала чакаларыбызды, эл журтубузду Аллахым өзү сактасын. Кандай бир жардамдар керек болсо, иншалла Алла берүүчү, Аллага кайрылалы. Иманыбыз бекем болсун. Кийинки жумага чейин аманчылыкта жүз көрүштүрсүн Алла Таала өзү. Мына өзүңүзөргө белгилүү болгондой, Ош-Бирим телекөрсөтү дайыма ушу элдин жакшылыгын теле аркылуу чагылдырып, мына даават кылып атышат, ушулар канча элдерге жеткирип атышат. Ушу Ош-Бирим телекөрсөтүсү дагы өнүккөн өскөн телекөрсөтүүлөрдүн катарында болуп, ошол телекөрсөтүүнү дагы жетектеген инсандардан Алла ыраазы болуп, ар дайым максатка жетишсин. Аллаху акбар. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداع مرحبا يا خير الداع Berikeli Mekke şarынан жол карытып сен келдиң күттү бары сүйүп абыдан гүл өзүңсүң кең жердин кымбат жансың дүйнө барынан пайгамбары элдердин дуа кылып коргоп кайгыдан момундарга дем бергин момундарга дем бергин